Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misir Кейдж каналының катталуучулары. 29 октябрь 2022 жыл Жалал-Абад обласы Сузакыр районуна караштуу Спасовка. Азыркы Акбаш айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү алдыңыздардагы ат бар экен. Мына ушул аттан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Бул атты биздин сатуучубуз айтып калды. Калың, жакшы, аламан улактардын аты экен. Эми биздин сатуучубуз сиздерге толук маалыматын берсин. Жакшылап назар салып көрүп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Айтыңызчы, эми атыңызды жашынан баштап кайсыл жактан келген булат? Кандай болуп жатат жооштуктары? Бул атты өзү эрте жазда алгам. Февраль алдым окшойт. Үйүргө деп алгам, үйүргө койдум. 12 жылкыда жүрдү, жакшы үйүрдү. Жашы 3 асыйда берген мага. Былтыр улакка жарайт деген улакка чапкан эмеспиз. Улакка өзү мындай чоң палвандар чапкан жок булатты. Жалаңан ошо укаларым, ошо саткан адамдан балдар эле чапкан экен. Бери бастырабыз, бери. Булагы өзүнө ылайыктуу немеси бар. Өтө деле атты мактаганда деле бу неме? Өзүнө ылайыктуу бар. Жок эмес, улагы Кудайга шүгүр. Сиз кайсыл жактан алгансыз? Кайсыл жактан келип калды? Барашилик моголдордон алгам. Ошо жерде бир акалардын аты бар, улакка чабып жүргөн баласы болгон кесе деп. Ошо аттын балдарынан ошо. Ушул Жалал-Абад өрөөнүнөн чыккан ат. Жалал-Абад Барашиликтен. Пародасы кандай болуп калды бул? Карабайыр эле деп неме, карабайыр. Таза кыргыз жылкыларынан, Ошондо 4 асый болуп калабы ошондо? Жазга 4 асый болот. Жазга 4 асый, 7 жашар болот экен. Азыркы убакта 6 жашар. Ушундай деп неме алган да. Өзү дагы калың, бой башы чоң көрүнүп турат. Бою канча чыгып калат ушул? Бою 70тен азыраак, бир 68 ден 68. 1.65тен өйдө экен, 65тен өйдө. 65тен өйдө. Жакшы. Кулундарына тийишпейби экен? Жок, кулундарга неме алган жок. Жакшы алып жүрдү. Терси калың жылкы. Улакка бир аз чабылды. Улакка өткөн улакта салды. Ошмеке салып неме кылышты. Ат өзүнө келек, бирок барып атты жакшы эле. Топторго киргендери, чыккандары. Топко кирип алып чыгып атты жакшы эле. Чоң палвандар чапкан жок бул атты өзү. Чоң палван чаба турган ат өзү. Демек бир ушул жакшы палвандардын колуна тие турган болсо, Кудай кааласа. Бир аламан улакта чоң жыйындарда топто тура турган ат болуп көрүнүп турат. Көрүп атасыздар, калың ат экен. Ден соолуктары, ичип жегендеричи? Жегендери, ден соолуктары жакшы эле, Кудайга шүгүр. Баары жакшы, Баары жакшы. Аксаган жери жок, баардыгы денеси таза барды. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай кыскача маалыматын берип айтып өттү сиздерге. Атты сиздерге жакындан бир көрсөтөлү. Көрүп атасыздар, чоң ат десек болот. Кыргыз жылкыларынан 1.65 плюс деп айтылса, бул ат албетте чоңго кирет. Ден соолуктары бар, таза экен. Туяк баштары баары таза көрүнүп турат. Така турганы кандай болду экен? Такага асып такала табады. Такасы бар азыр. Жакшы. Асып такалана. Кулундарына, тайларына эч кандай тийишпейт экен. Мына ушундай бээнилерди жакшы караган, үйүрдө дагы жакшы жүргөн аттардын бири экен. Сиздерге жаккан болсо өзүңүздөр жакындан келип минип көрсөңүздөр болот. Албетте жакшылап 1-2 бастырып коесузбу, баскандарынан көрөлү. Мына оозун кагып туруп, жаныбар жакшы. Кимде ким ушундай калың ат издеген болсо, ушул атты дагы сиздерге сунуштайт элек. Жакшы аттардын бири деп айтып жатат сатуучубуз. Бир чаап кое берип көрсө кандай болот, Бир көрөлү, чуркаган. Жаныбар. Жакшы, чуркагандары жакшы экен. Ооздары жумшак. Ооз деле жумшак экен, Жакшы, өтө сонун болот. Токтогондору да жакшы, мына оозун да көрдүңүздөр. Өтө каттуу эмес, жумшак экен. Эми ат деген ушундай эле болот болуш керек. Сиздерге жагат деген ойдобуз. Андыктан өзүңүздөр жакындан келип көрөсүздөр. Эми бул аттын баасын айтыңызчы, баасын канча деп турасыз? Баасын сомго 350 сурап атам. Сомго 350 миң деп атасыз, Сүйлөшүүлөр болобу?
болот да каласа. Жакшы кардар келсе. Жакшы аларман келсе болот да каласа. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, түбү Жалал Абадтын өзүнүн аттарынан экен. Жалал Абадта дагы жакшы аттар чыгып калат. Сиздерге жаккан болсо келиңиздер. Айтылыш баасы 350 000 сомго коюлду. Албетте сүйлөшүүлөр болот. Сиздерде дагы ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кейджи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.